السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Намаздың әдептерінен, егерде намаз оқып атқанда дарат сынып қала тұрған болса, қандайды бір жерден денеден ирең шығып кетті, қан шығып кетті, жел шығып кетті, же естеп қалдыңыз намазда мұрда дарат сынған екен, тұрып алдыңыз да білбейлеч. Анда намаздан шығышлықтың жолы мұрынға қолды қойып шығып кетіш керек. Себеп дегенде даратсыз намаз болмайды да. Егер ошондой болып қалса, бұл дағы ошо намаздың әдебінен мұрынға қойып, жанында тұрған кишилер, бұл дарат сынған тұрға шығып кетті, бұл түшінікті. Намаздың ішінде естегенде пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсы емес деп айтқан. Егерде намаздың ішінде естеген бұл шайтандан. Анда сөз оң қолдың сырт жағы менен мындай алақан емес, арқа жағы менен жауат кемес. Естеп қалсақ. Өзі намаздың сыртында деле адам естесе, озын жауыш керек. Болса шайтан зара қылат деп пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Шондықтан намаздың ішінде егерде естеп қала тұрған болса, озын жапқанға әрекет қылыш керек. Тақырлы болбаса, анда оң қолы менен тосып қойыш керек. Мұрынға бір нәрсені қойып, кейбірлер кедемі шарф па болса башқа нәрсе жаап, намаз оқышлықтағы макру деп айтылынады. Оғызды жаппай, мұрынды жаппай оқиды екенбіз. Нафил намаздарда егерде сіз чарчап тұрсаңыз, анда отырып оқысаңыз бола береді. Кеде алсырап қалады, адам чарчап қалады. Ошол учурларда нафил намазды отырып оқыса болады. Өзі фарыз намаз же сүннет намаздарда адам чарчаса, пайғамбарыбыз айтқан, біраз ес алып ұйқыны кетірсін дағы, анан намаз оқысын деген. Өзі ибадатта урматтуу жамаат, ибадатты қандай десем, алсырап, ұйқысырап, чарчап аткарбаш керек. Ибадатты көңілден, көңіл ачык болып, мындай аткарыш керек. Намазда манжаларыбызды кырсылдатпайт экенбиз. Манжаларыбызды кырсылдатпайбыз. Кеде намазда туруп колун тартып, тип неме кылып кырсылдаткан да болбойт. Көзүбүздү жумуп намаз окубайбыз. Көзүбүздү жумуп намаз окубайбыз. Пайгамбарыбыз айткан, намазда тура турган болсоңор, көзүңөрдү жумбагыла деген. Намазда эгерде сажда кылганыңызда пешенеңизге талада эшикте намаз окуп калсаңыз, пешенеңизге кичине чаң-паң тип калса, намаз бүткөнгө чейин аны арчыбайт экенбиз. Намаз бүткөндөн кийин ана пешенеде чаңды арчып коебуз. Ага чейин арчыбайт экенбиз. Сажда кыла турган жерди үйлөбөйт экенбиз. Саждага барып аны деп үйлөп бербей, жок, эгерде өткөн сабакта айткандай, кичине чаң, кыл же кир, же кичине таштар болуп калса, бир ирет колубуз менен тазалап койгонго уруксат. Бирок үйлөбөйбүз. Сутранын адеби. Сутра деп коет. Алдыга коюп ала турган. Намаз окуган кишинин алдынан өзү өтпөш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Бухари. Егерде намаз оқыған кишinin алдынан өтіп отқан киши білсе дейт, ага қанша күнөө жазыларын. Ал мүмкін 40 деді да, 40 күнбі, 40 айыбы, 40 жылбы тұрған ага жақшырақ әле күтіп тұрғаны, алдынан өтпөй күтіп тұрғаны жақшырақ болчу дейт да. Ошол жеңилирээк экен да. Өтүп кеткенин күнөөсү ушунчалык чоң экен.
намаз окуп аткан адамдын алдынан өтпөш керек экен. Бирок мынандай чоң мечитте боло турган болсо, анда шариятта биздеги уруксат берет, 2 сапты таштап өтсөңүз болот. Мындайча айтканда, мынал сапта намаз окуп атса, мынал 1 сап болот, анал 2 сап болот. Ушул жерден өтүп кетсеңиз макул. А бирок алдынан өткөнгө тыюу салынат. Эми 10 метрге 10 метр кичинекей намаз мечиттер бар. Алардын алдынан таптакыр өтсө болбойт. Демек кокус ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп кала турган болсо, өткөнгө зарыл болуп, анда ушу сутра дейт. Сутра кандай? Өзү жоондугу бир манжадай, сөмөйдөй, узундугу 1 кол. Ушундай сутраны коюп коюш керек. Намаз окуй турган болсо. Бул жерде мындай да, адамдар намаз окуй турган жерге туруп алып, адамдар өтө турган жерге туруп алып намаз окуса, күнөөдө бул да шерик болот. Мисалы, могу жерде эшик турат. Ушу эшикти бул жака деле аркага деле окуса болот эле. Бирок ошол эшикке туруп алып намаз ниет кылып окуп атат да. Эми адамдар анча-мынча шашкандары бар. Карап туруп өтүп кетти, эмне болсоң ошо бол деп. Ал дагы күнөө, буга дагы күнөө, экөөнү тең күнөө. Ошондуктан намаз окуп атканда, өзгөчө сүннөттөрдү окуганда, нафилдерди окуганда, мындай стулдун аркасына же болсо мындай узагыраак, мындай далдоораак жерге алдынан адам өтпөй турган карап туруп окуш керек да. Мынаны эске алыш керек турганда. Эгерде сутра коюп койдуңуз, намаз окуп атсаңыз, ошончо дагы адам бир адам билбей унутуп калды, өткөн атат да. Анда эмне кылышыбыз керек? Аны кол менен токтотуш керек. Болбосо акырын билбей калса эстетип коюш керек. Тасбих айтып, субханалла деп. Пайгамбарыбыз айткан: "Ат-тасбих лир-риджал, ат-тасфиқ лин-ниса." Тасбих субханалла деп айтып койсоңуз, ал намаз окуп аткан турбай деп аркага кайтып калар. Болбосо колуңузду тосуп коесуз. Такыр эле болуп өтүп барса, ал менен намаздын ичинде бир жаңжалдашып, урушуп, талашып, түртүшүп ал болбойт. Анда унчукпай эле коесуз. Аялдар тасфиқ анда колун чаап коет, мындай эле колун чаап коет. Өтүп бараткан болсо аялдар. Эркектерге тасбих субханалла деп айтып коебуз да. Имамдын адеби. Акылууну биринчи өткөрүш керек. Кандай? Бизде Ханафи мазхаб боюнча имамчылыкка лайыктуу сүннөттү көбүрөөк билген өтөт. Эгерде сүннөттү билгенде экөө тең болсо, анда кимиси кырааты жакшы болсо ал өтөт. Эгерде кыраатта да тең болсо, анда таквалыгы кимиси күчтүү болсо ал өтөт. Эгерде таквалыктан да тең болсо, анда жашы улуусу өтөт. Шариятта ушундай имамчылык бул себеп дегенде бул макам. Ошон үчүн эң коомдун ошо абзели өтүш керек. Ошого шариятта дагы өзүнүн мындай көрсөтмөлөрүн айтып койгон. Бардыгынан тең болсо, үйлөнгөнү дейт. Үйлөнгөн эмес, үйлөнгөн. Экөө келип калса, анда үйлөнгөн өтөт. Ал жактан да тең болсо, хижрат дейт. Бардык кыскасы айта турган болсо, ушундай өзүнүн имамга акылуу, бунун дагы эрежеси бар экен да. Бир карыштан жогору жерге имам өзгөчө болуп турбаш керек. Мына биздеги анал бир карыш тегереги. Ушу болот да. Имамдын турганы. Эгерде бир чыканакта бийик жерге туруп алса, намаз окуганга имам өзү, калгандары болсо бардыгы ылдый. Бул макру болуп калат. Имам менен чогуу эгерде ошол дагы, мисалы кээде мына жерге тапчан коюп койдук дейли, тапчан. Тапчанга имам дагы чыкты, 5-6 киши дагы чыкты, калгандары жерде. Бул намаз боло берет, макру болбойт. Имам жалгыз өзү тапчанга чыгып алса, калганы бардыгы жерде болсо, бул болбой калат да. Демек, бир карыштан жогоруга жакшы эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: бир коом, эл имамга наразы, бир акылга сыга турган, шариятка лайыктуу нерсеге ушул имам болгонуна наразы. Ушу имамдын имамчылыгы жакшы эмес экен да.
Эми аркаңыздан ыктыда кылган адам сизге нааразы болуп атса, эми кээде мындай жеке өзүнүн капачылыктары бар. Ал эсепке алынбайт ал. Бирок акылга сыга турган, шариятка ылайыктуу нерсени ушунун негизинде эгерде муктадилерге жакпай турган болсо, нааразы боло турган болсо, имамдын имамчылык кылганы жакшы эмес. Имам сөзсүз намаздан алдын саптарды тегиздеш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тегиздейт эле. Алдыга жылдырып, аркага жылдырып. Андан кийин эгерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, фарыз намаз окуй турган болсоңор, жеңилирээк кылгыла дейт. Кандай? Ида салла ахадукумун нас фальюхаффиф. Намазды мисалы аркаңарда кажет муктаждар бар, мусапырлар бар, аксакалдар бар, оорукчандар бар. Ошого карап туруп, таспилерди 3 жолу. Субхана роббиял а'ла, субхана роббиял азим. Жана ошо кыраатты сүннөткө ылайыктуу амдай өтө эле узартып бербешибиз керек экен да. Анткени мусапырлар бар аркада. Жалгыз өзүңүз окуп атканыңызда каалагандай окуңуз. 7 жолу, 11 жолу, канча айтсаңыз да шашылбай, рүкүнү кылып, саждагыны кылып, бардыгын кылсаңыз боло берет. Эгерде имамчылык кыла турган болсоңуз, ушул нерсени эске алыш керек. Багымдат намаз менен аср намазда имам намаз окуп бүтгөндөн кийин жүздөнүп элге карап, ыктыда кылган муктадилерге карап жүздөнүп отуруш керек. Бул дагы бар. Имам өзү үчүн эле дуа кылбасын дейт. Себеп коомго имам болгондон кийин бардыгыбызга деп жалпы сүйлөгөндө дагы дуа кылганда дагы бардыгын кошуп дуа кылыш керек. Өзүнүн өзгөчөп, я Алла менин күнөөмдү кечир, мен ата энемдин күнөөсүн кечир деп эле токтоп калбай, я Алла баарыбыздын күнөөбүздү кечиргин, баарыбыздын ата энелерибиздин күнөөлөрүн кечиргин деп, демек имам өзүнө чектеп койбош керек. Муктадилердин адеби Кудай кааласа кийинки сабакта. Субхана роббика роббил иzzati амма ясифун. Ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи роббил аламин.